Бардыгы бул күндү көптөн бери күтүп даярданып, мурунку сезондон кийинки жыйынтык чыгарып жатышкан. Кыштардын бардыгы каттоодон өтүп, достук барлашууларда мелдешке моралдык жактан даярданып жатышат. Бул мелдештин башкы демөөрчүсү 120 жылдык тарыхы бар КЛС жогорку тактыктагы оптика жана техниканы чыгаруу австриялык компания болду. Катышуучуларга белектерди тартуулагандыгы үчүн демөөрчүбүзгө ыраазычылык билдиребиз. Кутмантан кымбаттуу достор, бүгүнкү кезектеги жогорку тактыкка аттуу мелдештин катышуучулары. Сиздердин араңыздарда болгонума кубанычтамын жана чын жүрөгүмдөн ардагерлердин атынан, жеке өзүмдүн атыман куттуктайм. Бүгүнкү кезектеги мелдешти жана эртеңки майрамыңыздар ата мекенди коргоочулар күнү менен да куттуктайм. Аба ырайына байланыштуу кээ бир кыйынчылыктарга карабастан, биз менин оюмча толук состав менен чогулдук. Күч чогулуп, күүлөнүп, ар бирибиз жыйынтык көрсөтүүгө даярбыз. Натыйжаны эмне болсо дагы биз көрсөтүшүбүз керек. Узун стволдуу куралдардын жогорку тактыкка атуулары уюштуруу жана жайылтуу боюнча аракеттерди талыкпай көбөйтүп келе жаткан жетекчибиз Айдар Океновду белгилеп, ыраазычылык билдиргим келет. КСФнын ардактуу президенти катары өзүнчө ушул иш-чарага катышуу үчүн алыстан келген бул компанияга, ушул компаниянын өкүлүнө ыраазычылык билдирип, ошону менен биз дайыма өтүп жаткан мелдешти статусун чындыгына бир топко көтөргүм келет. Татыктуу бийиктик. Биздин деңгээлибиз эл аралык, талаптар абдан жогору экенин баарыбыз билебиз. Мен бир убакта 70 жашыма карабай карабиним менен катышканга аракет кылдым. Бирок карабиним жакшы. Бирок реакция баягыдай болгон жок. Ошондуктан мен өзүмдү катышуу, сиздин чөйрөңүзгө аралашып, андан чоң рахат алуу менен чектенем. Кана, эми жолдоштор, аракеттенгиле жана күчтүү жеңсин. Брифинг аяктады. Катышуучулардын атууларынын натыйжаларынын онлайн түрүндө T-Class Scoring System расмий сайтына көрө аласыздар. Бул мелдеште 33 аткыч катышты. 10 көнүгү 100-дөн баштап 1100-гө чейинки аралыктары менен жарыяланды. Эми ар бири жөнүндө кененирээк. Муздак мылтык көнүгүүсү. Максаты 7,5 жана 12,5 см болгон 2 зачеттик зонасы менен кагаз бута. Аткыч шактаны абалында бутага 2 атуу менен тийиши зарыл. 250 метр аралыгында даярданууга 60 секунд берилет. Атууга 30 секунд берилет. Сезондун башталышы сонун болду. Сезон башталды жана бул жакшы 250 метрге муздак атуу. Кагазга 2 атуу. Калькулятор менен койдум. Бир гана нерсе, жарыктык. Бир аз божомолдобой тийбей калдым. Бирок кайра оңолуп, ошол эле сеткадан жана так ортосуна тийдим. Эң оңой көнүгүү менен оюмча. Бүгүн абдан орточо жыйынтыктарга ээ болдум. Кайсы бир жерде стандарттуу абалдан кагаз бетине абдан жакшы атыптырмын. Тилекке каршы миңдик алыскы аралыкта алган жокмун. Шамал өзгөрүп турду, эмнегедир божомолдой алган жокмун. Атуулар да көрүнгөн жок. Жер да нымдуу болду. Атуулар көрүнгөн жок. Өзүңдү тап, көнүгүүсү. Аткыч 8,8 см жана 5,7 см өлчөмүндөгү оюн картасын тандап алышы зарыл. Андан кийинки таймердин сигналы боюнча ал жаткан абалында өзү тандап алган картаны таап, бир ок менен атуусу керек. Атууга 30 секунд берилет. Даярдоо убактысы 60 секунд, жалпысынан ыск болот. Саламатсыздарбы? Сезимдер жөн гана бомба. Аба ырайы сонун, баары жакшы. Атуулар жүрүп жатат окшойт. Өзүңдү тап, оба. Бул жаңы сонун көнүгүү экен. Бирок эч нерсе эмес, баары бир колдон келди. Таптым, аттым. Төртүнчү курт. Оба. Чуть правее от центра. Ортодон бир аз оңго. Баарыңарга ийгилик, эң күчтүүсү жеңет. Жетон көнүгүүсү. Жаткан абалда металл жетонго 3 атуу менен тийгизүү зарыл.
Jetonda 3 зачеттік зонасы бар. A 3 см, B 5 см, C 7 см, D 8,7 см. Ату аралығы 300 метрде, даярдыққа 60 секунд, атуға 90 секунд беріледі. Зачеттік зонаның чейініне оқ тисе, атқыштың пайдасына есептелінеді. Соревнования сами отлично, классно проходят. Ну, само лично стрельба что-то не идет немного. Жетон көнүгүүсү мунусунда 300 метрге болду. Өзү бута жетонунда чоңураак болду. Мен атканым биринчи огум жетондун ичине кирип кетти. Экинчи огумданын так ортосуна эң максималдуу очкосуна тийди. Анан үчүнчүсүндө эмне болду? Шамал өзгөрүп кетти. Ушу байкабай калдым окшойт, жатып алып. Шамал өзгөрүп кетти окшойт, дагы зачетный зонага кирбей калды. Бирок жетон аябай мага жакты, өзүм аткарганым дагы жакты жетонду. Стандарт көнүгүүсү аткыч биринин ичинде бири жайгашкан 3 зачеттик зонасы бар кагаз бутага тийиши керек. 6, 15 жана 20 см. Сигнал боюнча бутаны рааттуу түрдө жаткан абалда 3 жолу, тизеден 3 жолу атуу, отуруп туруп 3 ок атуу, өз алдынча атуу абалын көрсөтүү. Зачеттик зонанын чейинине ок тийсе, аткыч пайдасына эсептелинет. Буюрса 3-чү турнирге катышым. Баштагы карана бир аз результат жакшы. Кандай десем, бул дальний дистанцияда бир аз неме болду. Шамалдын багыты тез-тез өзгөргөнгө байланыштуу 1000ге тийди, 1100ге тийбей калды. Упражнение бар эле жеңил болду. Могул жерде стоя атканда 500-550 дистанцияда бир аз шамалдын багыты тез-тез өзгөрүп туруп, неме бир аз кыйындык жаратты. Главный баары жакшы өтүп атат. Стандарт упражненияда почетный зонага 2 жолу попадание бар менде. Вот этот стандартный упражненияда 2 раза попадание был. Саламатсыздарбы? Мелдештердеги көнүгүүлөрдүн деңгээлин кандай баялайсыз? Абдан динамикалык көнүгүүлөр жана айтмакчы тапшырмалар өтө жогорку деңгээлде. Мелдештин өзү абдан активдүү өтүп жатат. Көнүгүүлөрдүн саны да чоң. Бул Европада, Америкада же башка өлкөдө болуп жаткан окуялардан таптакыр айырмаланбай турган. Көрүп турам. Деңгээли абдан жогору. Минутка көнүгүүсү. Жаткан абалда биринин ичинде бири жайгашкан 2 зачеттик зонасы бар кагаз бутага сокку уруу. 13,5 см жана 20 см. Атуу аралыгы 450 метр. Даярдык убактысы 60 секунд. Атуу убактысы 60 секунд. Бутага 3 ок менен сокку уруу керек. Бул сезондо балким биринчи жолу мелдешке кандайдыр бир даярдандым. Келдим, полигондон аттым. Өткөн сезондо мен аябай деле даярданган жокмун. Мелдештин алдында максималдуу ок атуу бар. Бир күн же 2 күн мурун быйыл орун алмаштырдым. Бир аз машыктым. Бир аз кээ бир дистанцияларга аттым. Бул сезондон атуу сапатымды жакшыртайын деп жатам. Жана 2 жолу болсо да тийгизүү аракетим дагы. 450 метрден атуудан менде 2 сокку бар. Үчүнчүсүнө бир аз шек бар. Башкача айтканда 3 ок болду. 3 октун ичинен менде 2-үнү көрдүм. 3-чү окту көрө албай койдум. Экинчи модуль. Движка көнүгүүсү. 2 старт менен аткарылат. Солдон оңго, оңдон солго. Үн сигналынан соң жылып жаткан бутага максималдуу түрдө ок атуу. Көнүгүү туруп аткарылат. Мылтык 3 буттуу штативде жайгашкан. Атуу аралыгы 400 метр болгон 40 см көңүктүү атуу. Даярдоо убактысы 60 секунд, жалпысынан скотка. Экинчи сигналдан кийин атуу аяктайт. Саламатсызбы? Мелдеш жакшы өтүп атат. Азыр кичине шамал күчөп кетти. Где-то 3 метр секунда болуп атат. Ошо мелдеш жакшы, өзүм жакшы атып атам деп ойлойм. Кудай буйрса, үмүтүм бар. 3-чү, 2-чи билбейм. Ушундай место алсам жакшы болот эле деп үмүт менен жүрөм. Ошо. Рахмат.
Рома! Цель! Цель! Рома! Цель! Здравствуйте. Саламатсыздарбы? Мен жакшы ойдомун. Манайым абдан жакшы. Бирок бүгүн айткандай бир аз так боло албай жатабыз. Кийинки жолу дагы машыгабыз. Аракет кылабыз деп ойлойм. Мылтыгым жаңы. Балким айткандай али көнүш элекпиз. Дивишка жакшы көнүгүү. Биз аны биринчи 3 бутту стативден атабыз. Ошондуктан стативден дивишканы атуу абдан кыйын. Бирок Кудайга шүгүр, соккулар жакшы болду. Тепкич көнүгүүсү. Аткычтын маселеси аралыгы 500-550 метр болгон 30 сантиметрлүү бута катуу. Өн сигналы менен буталарды бири-бирден атып, жакындан барьер үчүн турган абалынан баштап, атуу абалын тизе абалына алмаштырып, кайра артка тескерисинен кайталоо. Абалды өзгөртүү ар бир атуудан кийин жүргүзүлөт. Бутага тийбегенине карабастан 6 жолу атылат. Даярдоого 60 секунд берилет. Атуу убактысы 120 секунд же акыркы атуу менен. Бүгін жақсы күн болды. Бүгін азыр уже дальныйды дагы, бумажный мишендерди дагы атып бүттүк. Кудай буюрса жакшы, ар кандай болду. Кээ бир жерине тийдик, кээ бир жерине тийбей калдык. Ошо. Атак бүгүнкү күн жакшы, погода сонун болду. Лесинка мага жакты, анткени бул жаңы упражнение. Турнирлерде эң биринчи болуп азыр аттык. 500-550 метрде. Ну, ал кандай десем, чем-то елка, биздин мурдакы упражнение елкага окшошуп кетет экен. А так жакшы тийдим мага дагы. Жакшы. Үчүнчү модуль скат көнүгүүсү. Аткыч кыйгаш тургузулган отуруска жайгашат. Мылтык 3 буттуу стативде тургузулат. Үн сигналынан кийин 600-650 метр аралыкта гонгту 3 жолу кезектеши ургула. Өтүү гонгко тийгенден кийин гана ишке ашырылат. Атуу үчүн эч кандай убакытта чектөө жок. Сезондун башталышынан алгач таасири оор. Анткени баары анын башталышын чыдамсыздык менен күтүшөт. Жана биринчи мелдештер дайыма адреналиндин айынан оор болот. Оба. Сиз оюмду түшүндүңүз. Эми сезонду кантип баштоо керек деген. Баары ушундан көз каранды. Эгерде сиз биринчи этапта дароо жеңишке жетсеңиз, анда сизге жеңил болот. Ошондуктан бул абдан кызыктуу. Скат көнүгүүсүндө деги тийгиз алган жокмун. Ошентип скатта туура орун албай калдым. 600 метрге жеткен жакын аралыктан атуу учурунда дээрлик баардык убактымды өткөрдүм. 650 метрден кетпей бир гана ок чыгарууга жетиштим. Көнүгүү кыйын, анткени эңкейиште өзүңдү бекитүү кыйын экен. Бул жерде көйгөй, сиз штативди алдыга жүктөөгө аракет кылганыңызда, сиз эңкейиштен ылдый жылыңыз жана ушундан улам тең салмактуулукту табууга туура келет. Ошондуктан бул өтө туруксуз көнүгүү. Бирок дароо эле бутаны урган балдар бар. Мисалы Айдар 2 жолу атып, 2 жолу тең тийгизди. Кышкы атуу көнүгүүсү. Үн сигналы боюнча 50 см өлчөмүндөгү 2 конгту атуу зарыл. Ар бир жолудан 1000 метрден 1100 метрге чейинки ырааттуу түрдө. Кийинки конгко өтүү мурункунун жеңилдешинен кийин жүргүзүлөт. Атуу абалы жатып алып, даярдоо убактысына 60 секунд, атуу убактысына 120 секунд берилет. Саламатсыздарбы, менин атым Зуев Денис. Биринчи жолу ушундай категориядагы мындай мелдешке катышып жатам. Мурун IPS-те атчумун. Ал тактикалык атуу, бул жолу снайпингке аракет кылып көрөйүн дедим. Кышкы ствол көнүгүүсү. Сен мүшөктүн үстүнө жатып алып, 1000 жана 1100 аралык атуу умтуласың. Мен абдан жаман аттым. Кайсы жака учуп кетти түшүнүксүз. 223 калибр менен аттым. Бул абдан оңой болчу. Кыйынчылык эмнеде? Мен ушундай аралыкта атканды билбейм. Кабатыр болдум жана бутаны туура колдонууну, дем алууну дагы эле түшүнбөйм. Анткени эски мелдештерде ылдамдык маанилүү, тынымсыз чуркайсың. Тапшырмаларды аткарасың.
ok atasın. Bирок бул жерде сиз эс алып, туура жатып, дем алып, буталарды көзөмөлдөп ok атуу керек. Түн көнүгүүсү. Бул көнүгүү караңгыда өткөрүлөт. Үн сигналы боюнча жарык берүү учурунда ар бири 35 см болгон 3 гоңду 2 жолу атуу зарыл. Гоңдор 30 секунд жарык берилип күйөт. Атуулар жарык берилип турганда гана эсептелет. Атуу абалы жатып алып 300дөн 600 метрге чейинки аралыкта. Бүгүн абдан кызыктуу иш-чара болуп жатат. Өзүңүздөр байкагандай, биз кечке чейин, анын ичинде түн ичинде, караңгылыкта жарыктанган буталарды атабыз. Бул биз үчүн жаңы формат. Мурун мындай көнүгүүлөр болчу эмес. Бул сонун жана татаал, ошондуктан кызыктуу. Сигнал боюнча туш келди бута күйөт. Аткыч бул бутаны көрүш керек. Аралыкты аныктайт жана лазердик алыстык өлчөгүчтөрдү колдонууга тыюу салынат. Тордогу аралыкты аныктап, оңдоолорду киргизип, андан кийин гоңду 2 жолу чабуу керек. Мына баары 30 секундтан ичинде аткарылышы керек. Кыйынчылык мына ушунда. Берилген убакытта жетишип калуу кыйын. Иш-чара адаттагыдай эле достук атмосфера менен өттү. Бардык көнүгүүлөр жогорку деңгээлде даярдалды. Бир гана позитивдүү эмоциялар калды. Албетте бул турнирде жеңишке жетүүнү кааладым. Бирок тилекке каршы чоңураак жыйынтык болгон жок. Ийгиликке жетишим күмөн. Кудай насип кылсын, алдыңкы 10-га кирүүгө, бирок бүгүн өтө көп ката кетирдим. Бешинчи орунду мамлекеттик коопсуздугунун кызматкери 300 калибрдеги Voyager мылтыгы менен ээледи. 4-чү орунду VM калибриндеги Ursus Alpine мылтыгы менен Анварбек Нурматов ээледи. Коло медалынын жеңүүчүсү болуп 300 VSM калибриндеги Blazer R8 мылтыгынын ээси Михаил Зуев ээледи. Күмүш медалдын жеңүүчүсү болуп 6,5 Creedmoor калибриндеги Remington мылтыгынын ээси Сергей Зуев болду. Ал эми биринчи орунду Айдар Окенов 6,5 Creedmoor калибриндеги Tic Tac A1 мылтыгы менен ээледи. Жеңүүчүлөрдүн ар бирине сынактын башкы демөөрчүсү Калистен белектер тапшырылды. Калис ошондой эле 2023 жылдын сентябрь айында Италияда өтө турган динамикалык алыскы аралык атуу боюнча дүйнө чемпиондугуна 2 чакыруу ойнотту. Ал эми экранда турнирдин бардык катышуучуларынын жалпы таблицасын бүгүнкү күндө аткычтардын жыйынтыгы менен тааныша аласыздар. Аткычтардын даярдыгын кандай баалайсыз? Алар көнүгүүлөрдү кандай аткарып жатышат? Колдонгон жабдыктары кандай? Жабдуулар жакшы, жогорку деңгээлде. Биз кээде тамашалагандай натыйжалардын өзү максаттар көрүнмөйүнчө абдан жакшы деп. Кыргызстандын аткычтарына, Снайпинг Федерациясына келечекте жана Италияда өтө турган финалда жакшы жыйынтыктарды каалайм. Анткени менин билишимче машыккан аткычтар ал жакта коюлган милдеттерди аткара алышат. Аткычтардын деңгээли абдан окшош. Gün uzak жана жемиштүү болду. Катышуучулар өздөрү үчүн жаңы сезонду ийгиликтүү ачышты. Ошондуктан баардыгына ийгилик жана так атууларды каалайбыз. Жакшы, биз сиздер менен коштошобуз. Кийинки мелдештерге чейин көрүшкөнчө.